Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Орусия 30 000 чет өлкөлүктү депортациялады. Орусиядан 6 ай ичинде 30 000ден ашуун чет өлкөлүк жаран чыгарылды. 100 000ден ашуунуна өлкөгө кирүүгө тыюу салынды. Бул 1 жыл мурдага караганда 55%га көп экенин аталган өлкөнүн ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк билдирди. Өткөн жылы Орусиядан 110 000 чет өлкөлүк чыгарылган. Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн белгилешинче, 2023 жылы чет өлкөлүк жарандарга карата 2 миллиондон ашык протокол түзүлсө, быйылкы жылдын 1 кварталында 700 000ге жакын протокол түзүлгөн. Акыркы 1 жылда Орусияда чет өлкөлүктөр тарабынан жасалган өзгөчө оор кылмыштардын саны 21%га кыскарган. Шаршембиде Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун 1-окууда кабыл алды. Ушул тапта Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Свобода радиосу жазгандай, аталган мыйзам долбоорунда өлкөдөн чыгаруу жөнүндө чечими бар же Орусияда жашоого уруксат кагазы жокко чыгарылган чет өлкөлүк жарандар үчүн атайын эрежелер каралган. Быйыл мартта Крокус-Сити холдогу теракттан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөн. Өлкөнүн ар кайсыл аймактарында укук короо кызматкерлери чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерин текшере баштаган. Мигранттарды аскер комиссариатына каттоого алган учурлар көбөйгөн. Аз күн мурда Кыргыз өкмөтү мекенине кайткан мигранттар тууралуу маалымат берип, чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттардын саны дээрлик 300 000 адамга азайганын айтып чыккан. Булак Азаттык. Орусияда полиция мигранттарды өлкөдөн чыгаруу укугуна ээ болот. Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун 1-окууда кабыл алды. Ушул тапта Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Свобода радиосу жазгандай, аталган мыйзам долбоорунда өлкөдөн чыгаруу жөнүндө чечими бар же Орусияда жашоого уруксат кагазы жокко чыгарылган чет өлкөлүк жаран. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Үчүн атайын эрежелер каралган. Өлкөдөн чыгаруу чечимин алган жаранга Орусияда кыймылсыз мүлк жана транспорт каражаттарын сатып алууга тыюу салынат. Андай жарандарга унаа айдаганга, насыя алганга, Орусиянын аймагында ээн эркин жүргөнгө, үйлөнгөнгө, жаңы банктык эсеп ачууга жана айына 30 000 рубльдан ашык каражат коротууга тыюу салынат. Мындай мигранттар тыкыр көзөмөлдө болуп, аты жөнү рейстерге киргизилет жана алар жүргөн жери тууралуу полицияга үзгүлтүксүз маалымат берип турууга, геолокация белгиси бар сүрөттөрдү жөнөтүүгө милдеттүү болот. Быйыл мартта Крокус-Сити холдогу теракттан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөн. Өлкөнүн ар кайсыл аймактарында укук короо кызматкерлери чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерин текшере баштаган. Мигранттарды аскер комиссариатында каттоого алган учурлар да көбөйгөн. Аз күн мурун Кыргыз өкмөтү мекенине кайткан мигранттар тууралуу маалымат берип, чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттардын саны дээрлик 300 000 адамга азайганын айтып чыкты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында кыргызстандык мигранттардын саны соңку жылы Орусияда, андан кийин Туркияда кыскарган. Булак Азаттык.
25 июндан баштап Кыргызстанда мобилдик телефондорду милдеттүү каттоо ишке киргизилет. Урматтуу абоненттер, сиздерге 2024-жылдын 25-июнунан тартып мобилдик телефондорду мамлекеттик идентификациялоо системасында милдеттүү каттоодон өткөрүшү ишке киргизиле тургандыгы жөнүндө маалымдайбыз. Министрлер кабинетинин бул боюнча токтому 2022-жылдын май айында бекитилген. Бекитилген идентификациялоо тартибине ылайык түзүлүштөрдүн негизги массасын импорттоочулар аларды өлкөгө сатуу же башка ишкердик ишинин максатында алып келген учурда каттоодон өткөрүшөт. Каттоо процедурасы акы төлөнүүчү негизде ишке ашырылат. Катардагы абоненттер жеке жактар үчүн эмне өзгөрөт? 2024-жылдын 25-июнуна чейин Кыргызстандын мобилдик операторлорунун биринин түйүнүндө иштеген бардык мобилдик телефондор жана түзүлүштөр автоматтык түрдө катталып, МИСТин базасына киргизилет. Мындайча айтканда, жеке жактардын учурда колдонулуп жаткан телефондору аларды идентификациялоо базасына киргизүү менен амнистия процедурасы кирип калат. Бул жерде абонент эмнелерге көңүл бурушу керек? 2 сим-карталуу телефондордо ар бир слоттун уникалдуу имей коду бар жана аны МИСТе өзүнчө катташ керек. Ошондуктан эгер сиз көбүнчө бир слотту колдонсоңуз, 2024-жылдын 25-июнуна чейин сим-картаңызды кезеги менен биринчи, анан экинчи слотко салып, ар биринен түйүнгө кошулуңуз. Жаңы телефон сатып алганда түзүлүш милдеттүү каттоо күчүнө киргенге чейин алынып келиши жана импорттоочу тарабынан МИСТе катталбашы мүмкүн. Андыктан төмөнкүлөр маанилүү. Эгерде сиз жаңы мобилдик телефонду 2024-жылдын 25-июнуна чейин сатып алсаңыз, кутусун ачып, мобилдик телефондун ар бир слотуна иштеген сим-карта салыңыз да мобилдик оператордун түйүнүнө кошулуңуз. Телефондун эмей ар бир слотунун катталып-катталбаганын МОЙ-О тиркемесинен же эмей KG сайтынан текшерсеңиз болот. 2024-жылдын 25-июнунан тартып, сиз жаңы телефон алганга чейин сатып алып жаткан телефондун эмей коддорунун МИСТе катталып-катталбаганын сөзсүз текшерип алышыңыз керек. Эгерде 2024-жылдын 25-июнуна кийин катталбаган телефон сатып алсаңыз, аны кайра сатуучуга кайтара аласыз. Мамлекеттик идентификациялоо системасынын кызматтарды көрсөтүү эрежелерине ылайык жеке жактар МИС ишке киргизилгенин тартып, алгачкы 2 айдын ичинде, башкача айтканда 2024-жылдын 25-июнунан кийин алгачкы 2 айда жеке колдонуучу үчүн бир кишиге 2 мобилдик түзүлүшкө чейин киргизип, акысыз каттата алышат. Бирок өтүнмө ээси жеке жак чындап эле чек арадан өткөндүгүн, Кыргыз Республикасынын аймагына телефон алып киргендигин далилдөөсү зарыл. Бул каттоону олуттуу чектөө баш үчүн себеп боло алгандыктан, абонент 2024-жылдын 25-июнунан кийин түзүлүш сатып алган учурда аны текшерип, МИСТе катталбаган түзүлүштөрдү сатып албашы керек. 2024-жылдын 25-июнунан кийин каттоодон өтпөгөн телефондор Кыргыз Республикасынын мобилдик операторлорунун түйүндөрүнөн иштебей калат. Бул тууралуу МИС абонентке 30 күн мурун СМС жиберет. МОЙ-О тиркемесинен телефонуңуздун имей кодун кантип билсеңиз болот? Алгач түзүлүшүңүздү имей коддун сим-картасы менен ар бир түзүлүшкө ыйгарылган 15 цифрдан турган эл аралык уникалдуу номер билишиңиз керек. Муну ишке ашыруунун бир нече жолу бар. Түзүлүштөн 06 буйрутмасын терүү, имей кодду түзүлүштөрдүн кутусунан, кепилдик сертификатынан же аккумулятордун астындагы чаптамадан кароо. Түзүлүштүн растоолорунан карап чыгуу. Сим-карта салынуучу 2 слоту бар түзүлүштөрдүн 2 имей коду болот. Текшерүү үчүн алардын бирин колдоно аласыз. 15 орунду имей кодду билгенден кийин МОЙ-О тиркемесине кирип, проверить имей телефонуна телефондун имей кодун текшерүү дегенди басабыз. Ачылган терезеге имей кодду жазабыз же сканер менен штрих-кодду сканерлейбиз. Натыйжаны карайбыз. Эгер түзүлүшүңүз ийгиликтүү каттоодон өткөн болсо, жашыл чымчыкчаны жана телефонуңуз жөнүндө толук маалыматты көрүңүз. Түзүлүшүңүздү жай баракат колдоно бериңиз. Ал эми түзүлүштү каттоодон өткөрүү зарылдыгы бар болсо, анда аны www.imey.kg сайтынан нускамага ылайык каттайсыз. Түзүлүштү каттоо боюнча кызмат үчүн ушул эле МОЙ-О тиркемесинен О деңги капчыгы аркылуу төлөсө болот. Сизге кызматты төлөөгө шилтеме камтыган пуш билдирүү же СМС келет. Толук маалымат менен имей KG шилтемеси аркылуу МИС сайтынан тааныша аласыз.
Путин: санкция сала бергендерге каршы күрөштү улантабыз. Саясий өңүттөн улам салынган санкциялар эл аралык кырдаалды чайпалткандыктан Россия менен кедир ага каршы турат. Бул туурасында РФ лидери Владимир Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен болгон сүйлөшүүсүн жыйынтыктап жатып айтканын РИА Новости жазды. Саясий өңүттөн улам санкция салып, чектөө кое берген ыкмаларга биз каршы чыгабыз. Мыйзамсыз мындай аракеттер дүйнөлүк экономика менен саясий системаны чайпалтат деп белгилеген Россия лидери. Путин эки мамлекет жасалган тышкы басымдарга карабай ийгиликтүү өнүгүп жатканын айткан. Ал чыныгы достор жана ниети ак кошуна катарында бири-бирине дүйнөлүк колдоо көрсөтөрүн баса белгилеген. Ал Россия менен Түндүк Корея батыштын адат болуп калган санкциялык чектөөлөрүнө каршы күрөшөрүн билдирген. Батыш саясатта, экономикада жана башка тармактарда өзүнүн үстөмдүгүн сактоо үчүн санкция менен муунткан ыкмаларга каршы күрөшүүнү улантабыз деген Путин. РФ лидери бул күндөрү Ким Чен Ындын чакыруусу менен Түндүк Кореяда мамлекеттик сапар менен жүрөт. Булак Спутник эжи. Түшөлдүрөт. АКШ Путиндин Түндүк Кореяга жасаган сапары боюнча үн катты. Россия менен Корея элдик демократиялык республикасынын байланышынын тереңдеп бара жатышы бардыгын түшөлдүрүшү керек. Бул туурасында Ак үйдүн маалымат катчысы Карин Жан-Пьер айтканын РИА Новости жазды. Россия менен Түндүк Кореянын кызматташуусунун тереңдеши Корей жарым аралында тынчтык менен туруктуулуктун орношуна, буунун резолюциясына ылайык глобалдуу режимдин жайылып кетпешин колдоого кызыктар болгон бардык тарапты тынчсыздандыра турган тенденция деген Жан-Пьер брифингде журналисттер Владимир Путиндин Түндүк Кореяга сапарына комментарий беришин суранышкандан кийин. Маалымат катчы бул Украинанын эркиндиги менен көз карандысыздыгын колдогондорду да түшөлдүрүшү керектигин айткан. Ал АКШ бул туурасында мурдатан бери эле эскертип айтып келе жаткандыгын кошумчалады. Россия президенти Владимир Путин 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Корея элдик демократиялык республикасына барды. РИА Новости билдиргендей, визиттин алкагында 19-июнда ар кандай форматта, анын ичинде кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөр, ошондой эле лидерлердин бейформал баарлашуусу пландалууда. Булак Спутник эжи.